Ачуу мындай бир эпидемия сыяктуу экен да. Кантип кармай билебиз. Ушул ачуум келип атканда кантип өзүмдү башкара алам? Анан кийин ойлонбостон адам кыйкырат экен да. Кыйкырат экен же болбосо кол салат экен. Мында үйдө катуу кыйкырган эркек жалгыз калган эркек деген бир сөз бар экен да. Ушул ачуусун мындай бир жөнгө сала албаган инсандарды көп эле көрүп жүрөбүз. Анын кесепеттерин дагы көрүнүп турат. Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, амансыңарбы, урматтуу достор? Сиздер менен кайрадан ушундай жакшы күндөрдө амандашып, ал акыбал сурашып, отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр болсун. Бизге ушундай тынчтык, жакшы күндөрдү көрсөтүп аткан үчүн. Аны эмесе көрөрмандар, биз студиябызга дагы конок чакырганбыз. Коногубуз болсо бир кыз, эки уулдун атасы Алакул мырза. Үй бүлөлүк кеңешчи, көптөгөн үй бүлөлөргө өзүнүн кеңештери менен, өзүнүн билимдери менен салым кошуп, үй бүлөлөрдүн бекемделишине салым кошуп келе жаткан агабыз. Анан кош келипсиз, Алакул эке. Рахмат Каныбек. Кайрадан ушундай куттуу студияда көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анан көрөрмандар бүгүн эмне жөнүндө кеп кылат болду экен, эмне жөнүндө сүйлөшөт болдук экен деп калса, бүгүн болсо адам баласын көрүнбөй, бирок башкаргысы келген, кээ бир учурда үстөмдүк кылып башкарып дагы кеткен ачуулануу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, Каныбек жана YouTube көрүүчүлөр. Ооба, азыр Каныбек сен айткандай ушул биздин эл журттун арасында, үй бүлөлөрдүн арасында, мектеп, университеттердин арасында, бизнестин арасында жүргөн бул мындай бир эпидемияга окшоп жүргөн бир нерсе бар экен. Ал көрүнбөгөн кара күчкө окшош. Керек болсо адамдын ички дүйнөсүн дагы, мамилелерди дагы, жада калса мындай тагдырды дагы мындай бузуп таштаганга бир күчү бар нерсе экен. Бул азыр сен айтып кеткендей ачуу. Ооба, көрөрмандар, чын эле бул кичинекей баладан баштап чоң адамдарга чейин чын эле бир жан дүйнөсүндө отурукташып калгандай болгон нерсе. Анан деги эле бул ачуу деген эмне деген суроо туулат. Ачуу деген эмне? Ачуу деген бул көзгө көрүнбөгөн бир эпидемия сыяктуу нерсе экен. Эгерде адам баласы ушул нерсени мындай жөнгө салып келбесе, ал жада калса адамдардын мамилесин дагы, ички дүйнөсүн дагы, анан тагдырын дагы бузуп салчу нерсе экен да. Азыр сен бир жакшы нерсени өзүң эле мындай бир белгилеп кеттиң. Кичинекей баланын ачуусунан баштап чоң адамга чейин ачуусу келет экен. Кичине баланы эч ким айтканы үйрөткөн эмес да. Сен ачуулан деп, туурабы? Биздин азыр кичинекей кызыбыз бар, тили чыга элек, Ооба. бирок ачуусу бар. Ооба. Азыр кызыңды айтсаң, мен дагы бир эсиме келип кетти. Жанагы эң кенже уулум менен келди да, жана төрөт үйүнөн алып келдим аялымды. Алып келип мен ошол экинчи уулумду көтөрүп үстүнөн өтсөм, мындай тээп кетип атпайбы жанагы ымыркайдычы. Ачуусу келип жатат, эмне үчүн муну алып келдиңер депчи, бирок айтпайт анычы. Ошол сыяктуу бул ачуу мындай бир эпидемия сыяктуу экен да. Анан эми бир аз биз ушул ачууга токтоло кетели. Эмне үчүн бул ачуу жөнүндө биз сүйлөшүп жатабыз? Мына азыр жаңылыктардан карасаңар, YouTube'дан карасаңар, ушунчалык кээде мындай адамдын зээни кайгыга баткандай бир нерселер болуп жатат. Үй бүлөлүк эмелерде, мамилелерде жубайын өлтүрүп койгон, бирөөнү атып салган, ушундай мындай бир жаңылыктарга күбө болуп турабыз. Бул эмненин кесепетинен келип атат? Ушу баардыгы ачууну контролдой албагандыгынан мындай бир келип жатат деген ойдомун да. Эми ачууну биз жана айттык, өзү мындай жаман нерсе эмес экен дедик да. Эми бул изилдөөчүлөрдүн жанагы эмгегине таяна турган болсок, дүйнөдө ар бир экинчи адам ачууланат экен. Жада калса президенттер ачууланат, падышалар ачууланган, жада калса Кудай жараткан Кудай дагы ачууланат экен да. Эми муну баардыгы эле ачууланат экен деп мындай бир жоопкерчиликтен качуу дагы бул туура эмес. Ал деле ачууланат экен, бул нормальный нерсе экен деген аябай туура эмес.
ошондуктан ушул ачууга бир аз токтоло кетсем, эмне үчүн биз ачууланабыз? Ооба. Бул ачууланганыбызда мындай бир биздин жашообузга же болбосо бизге бир нерсе туура эмес болуп жаткандыгынын белгиси экен да. Бир нерсе туура эмес болуп жатат. Ошону кара. Бирок ушул жерде адамдын эң мындай бир жоопкерчилиги пайда болот экен да. Ошол нерсеге биз кандай мамиле жасайбыз? Же болбосо мындай орусча сөз менен айтканда кандай реакция жасайбыз? Ошол маанилүү экен. Биздин бизде эки эле неме бар, тандоо бар экен. Бирөөсүнө реакция беребиз, аябай катуу реакция беребиз, а экинчисине ошону мындай тең салмактай алат экенбиз да. Макул, менин ачуум келди. Бул эми бир аз сабырдуулук кылып турайынчы, бир аз чыдамкайлык болуп турайынчы, чыдамдуу болуп турайынчы ушул жерде. Анан кийин аягында эмне болот экен деген эки гана мындай бир тандообуз бар экен да. Эми ушул ачуубуз келгенде эмне болот? Ачуубуз келгенде мындай бир денебиз чыңалат экен, беттерибиз кызарат, анан кийин оюбуз дагы жанагындай бир тарый баштайт экен да, ачуу келгенде. Анан кийин эң кызык жери бул мындай бир мээбизде бир бөлүкчө бар экен. Ошол бөлүкчө мындай бир коркунучту сезгенде мындай тез реакция берет экен да. Мисал бир айтып кетейин, ушул таксиде кетип жатам. Анан билесиңер, жолдо биздин айдоочулар кандай бири-бирине маданаттуу карашат, же болбосо бири-бирин канчалык деңгээлде сыйлайт, ал айдоочунун деңгээлиге жараша болот. Ошондо мен бара жаткан такси бир аз эме кылып койду окшойт, бузуп койду окшойт, артта келе жаткан эмен. Бирок арттагы машина алдына өтүп ушунчалык катуу реакция менен баягы таксичини эми угулбады, бирок мындай бир жаман сөздөр менен бетинден тим эле заар куюлуп кетип атты да. Ой, акырын деп анан берги такси жигит бир аз эмерек экен. Ал сезди. Бирок кечирим сурай албай жатат, себеп кетип жатат. Мен бузуп койдум деди ал. Бузулуп койдум. Бирок ал арттагы келген эмен айдоочунун жанагындай ушунчалык каары көрүнүп жатты да ошол жерде. Анан кийин мен ойлодум, ошол жерде кимге зыян болду? Ошол арттагы жанагы айдоочу өзүнүн каарын баса албай ушунчалык каарын төгүп жиберди да. Эми ал бир эле ошол айда бара жаткан таксичиге эмес, ал барган жеринде дагы ошол абалы ошондой болот. Заарын чачып турат да, ачуусун чачып турат, контролдой албай. Эми ошол бул жерде мындай бир мындай психологиялык жагы дагы бар экен да. Ошондо мээде эмне болот ачуубуз келгендечи? Мээде ошол биз айттык бир бөлүкчө болот экен. Ошо коркунуч келгенде мындай бир кортизол, анан кийин жанагындай адреналинди чачат экен да. Ошону чачканда бизде мындай бир психологиялык термин префронталдык бөлүкчө деп аталат экен. Кортекс дейт. Префронталдык кортекс. Ошол нерсе жабылып калат экен дагы. Бул анан кийин ойлонбостон адам кыйкырат экен да. Кыйкырат экен, же болбосо кол салат экен. Бул деген жанагы бул мындай айтсак эволюциялык жактан мындай өзүн өзү сактап калуу инстинкт экен да. Бирок мындай бир заманбап мындай жашоодо бул бизге тоскоолдук кылат экен. Ал бизге аябай мындай бир орусча айтканда бул мындай дикость, же болбосо мындай бир жапайычылык дейбиз го. Ушул нерсе аябай биздин эмебизге, өзүбүздүн эле денебизге, мамилебизге мындай тоскоолдук кыла турган нерсе экен да. Эми дагы психологиялык жактан экинчи нерсени карап көрөлү. Качан бул мындай ушул ачуу келип чыгат? Ачуу качан келип чыгат дегенибизде, жанагы биз чарчап турганыбыз, дайым эле чарчап турсак, жумуштанбы, стресстен, үй бүлөдөнбү, же окуган жерибизде, же иштеген жерибиздеби, ушул стрессти чыгарбай турсак, ошол дайыма эле топтоло берсе жан дүйнөбүздө, ушул нерсе жанагы адамдын сабырдуулугунун чөйчөгү толуп калат экен да ошол нерсеге. Анан кийин ушул сабырдуулук чөйчөгү толуп калганда адам кичинекей эле нерсеге мындай бир атырылып кетет экен да. Мисалы үчүн эркек
көбүнчө бул эркектерге таандык нерсе да. Аялдарга деле таандык, бирок көбүнчө мен айтат элем ушул негедир аялдар ушундай ачууну эркектерге караганда бир аз жакшыраак көзөмөлгө ала тургандай сезилет да. Себеби көбүнчө биз көрөбүз мындай бир же болбосо аялдар ачууланса дагы ушул ачууну мындай бир жөнгө сала алат экен. Сүйлөшүү аркылуу алат, себеби эмоциясы менен жооп берет. Бирок ошол эле убакта эмоциясын алар контролдой алат да аялдар. Ушул бир тенденцияны мындай көрдүм да. Эми үчүнчү жагы, жана биз экөөбүз бул эфирге чейин бир аз сүйлөштүк эле. Үй бүлөдө эгерде бала ачууну жанагындай кандай көрсө, эгерде атасы же мүмкүн апасы мындай бир катуу менен, басуу менен, урушуу менен ачууну баса турган болсо, баланын мээсинде ошол эле жазылып калат экен. Чоңойгондо башка нерсени көрбөйт экен. Бир жолу мен бир ушул бир коллегаларым менен мындай бир окуп, анан кийин окуу болду. Окуудан кийин тамак жей баштаганыбызда кичинекей баласы ыйлап калды. Ушунчалык катуу ыйлады да баягы бала. Анан кийин апасы сурады баланын: "Уулум, сенин ачууң келип жатабы ушуга?" "Ооба, менин ачуум келип атат. Апа, менин оюнчугумду алды дагы бербей койду" деп ачуусу келип жатат. Бирок апасы айтып жатат: "Ачууң келбесин" деп айтпады ал. "Ачууң келип жатабы ошоң үчүн?" Макул, ачууң келе берсин. Бирок биз азыр айталы, бул кыздан сурайлы, мүмкүн сенин оюнчугуңду кайра берет деп. Ошол нерсе балада ошол убакта жанагы ачуусу макул деп, анан кийин эмеси жанагы ачуусу түштү дагы, бала ыйлаганы дагы бир аз токтолуп калды. Анан кийин акырын барып сурады: "Эми сен менин оюнчугумду кайта бересиңби?" десе, ал кыз: "Ооба, мен сенин оюнчугуңду, сен менин досумсуң деп ойлодум эле, ошондуктан мен сенин оюнчугуңду алдым" деп баягы кыз кайра оюнчугун кайра берди. Аябай кызык нерсе болду да. Муну менен эмнени айткым келет? Муну менен ушул биз кичине баланы дагы ачуусу келерин билишибиз керек. Ачуусу келгенде тыйбашыбыз керек экен. Анын ордуна мындай бир аны сыртка чыгарып салыш керек экен. Мүмкүнчүлүк бериш керек экен. Анан кийин бул акыркы мындай себеп эмне үчүн эркектерде ушул ачуу келип чыгат? Бул биз контролду жоготконубуздан келип чыгат. Мисалы үчүн биз ситуацияны контролдой албай калганыбызда биздин аябай ачуубуз келет. Ушул нерсени кээде биз ушул жанагындай же болбосо биздин коркобуз ошол убакта. Же болбосо өзүбүздү алсыз сезебиз. Анан кийин коркконубуздуктан, алсыз сезгенибиздиктен биз жанагы ачуу менен баскыбыз келет да. Ачууну курал катары Ооба, колдонуп. туура айтасың, Каныбек. Бул ачууну курал катары колдонобуз дагы, ошол эле убакта биз анан кийин башкаларга терс таасирин тийгизишибиз мүмкүн. Бул далил. Азыр канчалык үй бүлөлөрдү көрүп жүрөбүз. Менин өзүмдүн жашоомдон деле өттү мындай нерсе. Бир канча жолу өкүнүп калдым ачууга алдырганым үчүн. Жубайыма катуу тийдим ачуу менен. Бирок ошол эле убакта кийин мен ойлодум: бул ачууну алдыргандан кийин анын кесепетин сөзсүз түрдө көрөт экенсиз. Кесепетин көрбөй калбайсыз, сөзсүз көрөсүз. Бирок ошол убакта сиз мен туура ачууландым деп моюнга алып, кийинки жолу кылбайганга аракет кылсаңыз, бул сиздин жашооңуздагы мындай бир мамилелериңизге аябай жакшы таасир берет деген мындай бир ойдомун да. Эми ушул мен мындай бир ушул мамилелердин үстүнөн иштеп жүргөнүмдө адамдын структурасы менен машиненин структурасын аябай мындай бир окшоштурганга мындай аябай кызыктуу нерсе да, ошого аябай кызыгып келем. Машиненин панелинде кызыл күйүп калды. Мисалы үчүн мындай айдоочулар баардыгы эле билет. Чек күйүп калды. Туурабы? Чек күйүп калды дегени, машинеде бир нерсе болуп жатат. Бир нерсесин оңдошуң керек деп водительге, айдоочуга айтып жатат.
А эгерде биздин эгерде ачууну колдоно алсак, ачууну туура эмес колдонсок эмне кылабыз? Панелди сындырып салабыз да. Туурабы? Сындырып салышыбыз керек. А панелди сындыргандан көрө ал бизге айтып жатат. Бир нерсе туура эмес болуп жатат. Чек деген сөз баардык эмелер текшер деген, туурабы? Мотордун башка жагын бир электрикке же болбосо адиске алып барып көрсөтүш керек. Тегини панелди талкалап салуу менен маселе чечилбейт. Ооба. Тигил оңдолуп калбайт. Тупо туура айтасыз. Тескерисинче кайра панелди оңдотушка туура келет. Көбүрөөк акчага кайра Ооба, түшөбүз. ооба. Ошол сыяктуу эле биз ачуубуз келгенде бул демек жашообузда же болбосо мамилебизде же болбосо өзүбүз менен өзүбүздө бир нерсе туура эмес болуп жаткандыгынын белгиси. Ачуу балким көрөрмандардын арасынан эми бул жаңылык эмес. Ачуу баарыбызда бар, билебиз. Жада калса балдарыбыз да ачууланат, кыйкырат деши мүмкүн. Анан бирок көпчүлүгүбүздө ушул ачууну кантип кармай билебиз. Ушул ачуум келип атканда кантип өзүмдү башкара алам деп бир бизден ушул ачууну канткенде туура көзөмөлдөп, туура жолго салып кетсек болот деген нерседен жооп күтүп аткандар көбүрөөк болуш керек деп өзүм ичимен ошол нерсени ойлоп отурам. Анан азыр ушул биздин эфирибиздин экинчи бөлүгү катары ошол ачууну кантип туура башкара алабыз. Же болбосо ошол биздин үй бүлөгө ошол ачуу келгенде кантип үй бүлөбүз, бала чакабыз мененби же жубайыбыз мененби ошол нерсени кантип мындай туура чечкенди үйрөнөбүз. Рахмат, аябай жакшы суроо экен, Каныбек. Эми бул суроо ошол эле убакта аябай маңыздуу суроо. Анан бул суроого мен жөн эле сөздөрдү эле айтып салгым келбейт. Бул ушул нерсе менин жашоомо өзүмө жардам берди. Бул китептерди окуу аркылуу, кээ бир изилдөөчүлөрдүн ишине таянуу аркылуу бул ушул сөздөр келип чыкты деп ойлоймун да мен. Бул эми жакшы нерсе, урматтуу радио угармандар жана YouTube көрүүчүлөрү, жакшы нерсе оңойлук менен келбейт экен. Сиздер билесиздер. Буга аракет, убакыт, өзүңүздүн энергияңыз, күчүңүздү жумшашыңыз керек. Бул сөзсүз түрдө эгерде ушул менин айткандарым мен ойлоймун, эгерде 1% адам уккан адамга жардам берсе, мен аябай кубанычтуу боломун. Бул ачуу келгенде мен кандай кыламын, мисалы үчүн. Ачуу келгенде менде бир нерсе ичимден көтөрүлөт. Бир жанагы эмеден телефондун батареясын, эгер зарядкасын көрсөңөр, толук, анан кийин 90%, 80% деп кетет го. Ошондо зарядкасы көтөрүлгөндө мен ачуумдай көтөрүлөт. Анан көтөрүлгөндө мен ошону жабамын. Мындай жапканда кандай кылам? Унчукпай калам. Унчукпай калам дагы, анан бирок изилдөөчүлөр айтат, сен айткандай бул баардыгын эле бул мындай бир белгисиз маалымат эмес. Көпчүлүк биздин угармандарыбыз, замандаштарыбыз билет. Бул жанагы дем алуу көнүгүүсү аябай жардам берет. Бул бир эле жолу кылгандан эмес, туугандар. Бул бир нече жолу кылып көрүшүңүздөр керек. Бул мага жардам берди. Демек, мен ойлоймун, жөнөкөй адамдарга деле, баардык инсандарга жардам берет деген ойдомун. 4 секундта дем аласыз мурдуңуз менен, анан 4 секунд кармайсыз дагы, оозуңуз менен 4 секундта чыгарасыз. Муну бир 3-5 жолу кайталашыңыз керек. Эмне үчүн муну кылат? Көпчүлүк адамдар мүмкүн билиши мүмкүн же билбеши мүмкүн. Анткени мындай көнүгүү кылганда биздин мээбиз тынчтанат экен. Тынчтанып, жанагы ачууңуздун деңгээлин пасайтат, ылдыйлатат экен. Бул биздин нерв системабызга жардам берет экен да. Сөзсүз түрдө бул ачууңуз келгенде жаап калбай, эч нерсе эмес экен деп мындай тоотпой койбоңуз. Анткени ал сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга зыян берет. Өзүңүздүн акыл эсиңиздин, жан дүйнөңүзгө зыян келтирет. Кантип мындай тынчтана албай каласыз. Үйгө барганыңызда дагы бир нерсе боло берет, ичиңизден эмне бол. Анан кийин ошол эле убакта мамилеңиз менен жубайыңызга, балдарыңызга да таасир берет. Эми мунун кантип жолдору бар? Кантип биз башкарабыз? Мисалы үчүн, ошол айталы, жубайыңыз менен бир конфликтке келип кеттиңиз.
бир нерсе сиз менен экөөңүздөр келишпей калдыңыз. Ошол убакта ушул нерсени унчукпай калдыңыз, бирок жубайыңызга айтыңыз. Мен аябай азыр ачууланып жатам. Кел мен бир мындай бир тынч жерди таап келейин, мындай бир өзүмдү тынчтандырып келейин. Кайра мен 20 мүнөттөн кийин мен сага келип ушул жөнүндө сүйлөшөм. Эгерде ушул нерсени кыла алсаңыздар, ушул куралды өзүңүздөргө курал кылып алсаңыздар, мен аябай мындай бир айткым келет. Сиздердин жубайлык мамилеңиздер ушунчалык гүлдөп өсүп, мындай балдарыңызга үйрөткөн мындай бир курал болуп берет. Балдарыңызга айтпай эле коесуз. Эч нерсе айтпайсыз. Просто ошол конфликтти мындай бир сабырдуулук менен, сүйүүнүн негизинде, кубанычтын мындай белгиси менен чечсеңиз, балдарыңыз, кыздарыңыз сиздерди көрүп туруп эле ошону кийин ошондой чече турган болуп калат. Экинчи, бул жанагы ачууңуз келгенде, ар кимге ар кандай иштейт. Ачууңуз келгенде ушунчалык кагазга жазып салыңыз. Эмне үчүн сөккөнүңүздөргө чейин жазып салыңыз. Мүмкүн биз эркектер билбейм, кээде мындай бир неформальный сөздөр менен дагы сөгүшөбүз да. Бул ошону дагы жазып салыңыз. Ошону кагаз бетине чыгарып. Кагаз бетине чыгарып салыңыз. Бул деген не деген? Уже сиз өзүңүздүн жана ачууңузду кагаздын бетине чыгарып салып атасыз да. Бул үчүнчү. Төртүнчү дагы бир мындай психологиялык адистер айтат. Эч ким мындай көрүнбөгөн жерде, же болбосо жанагы эки отургучту кой дагы ошол сенин жүрөгүңдү ооруткан адамды элестет дагы ошого бүт нерсени айтып сал дейт. Бирок эч ким жок жерде. Мындай азыр экөөбүз отургандай стулду коесуң дагы отургучту бүт нерсени айтып сал дейт. Бул үчүнчү. Төртүнчү дагы эч ким жок жерде жанагы жастыкты ал дагы, жастыкты алып согуп ал дейт. Эмне үчүн менин жүрөгүмдү ооруттуң? Эмне үчүн менин жан дүйнөмдү ушунчалык ооруттуң? Мен сен ушул сөзүң мени кыйнап жатат. Анан бул дегенде эмне кылат? Бул деген сиздин ачууңузду ошол нерсени чыгарып саласыз дагы, жанагы нерседен ачууңуздун деңгээлине ылдыйлатасыз. Деңгээли пас болот. Ичтеги нерсени ошондой ыкмалар аркылуу чыгарса да болот. Ошондой ыкмалар менен чыгарып ташташ керек экен. Бул адистер айтат. Эгерде ичиңиздеги ошону сактап жүрө берсеңиз, сиз ар бир кичинекей мындай туура эмес нерселерге мындай катуу таасир бересиз. Ошондой адамдар менимче жолуктуруп эле жүрсөңөр керек, радио угурмандар дагы. Адам кичинекей нерсеге реакция берсе, демек адамдын ичиндеги жанагы ачуусун чыгара албай, билбей жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Бирок бул 100% эмес, бул адистердин бизге берген кээ бир мындай бир нече кеңештери. Анан мен дагы ошол кошумча иретинде дейинби, же мен өзүмдүн ошол эми ар кимибиз өзүбүздүн жашообуз жөнүндө айтсак, бизден эч ким эч нерсе талашпаса керек. Мен дагы ата катары жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Анан ачууланган учурумда, мисалы эми азыр биздин балдарыбыз кичирейик. Анан бир нерсени төгүп салат. Төкпөш керек болгон нерсени, сындырбаш керек болгон нерсени сындырат. Ушул сыяктуу нерсе болгондо ичимде сиз айтмакчы көтөрүлүп келатканда, анан ушул нерсени мен бул жагыма орнотуп алгам. Ошол сынып калган нерсе канчалык баалуу? Ошол нерсе баалуу же менин балам баалуу? Же болбосо жубайың менен болгон мамиледе сага бир нерсеси жакпай калды? Бир шыгылып бир эми күнүмдүк нерселер, оокат деп коелучу. Анан ошол баалуу же менин жубайым баалуу деген нерсени биз кошсок, ошондо чын эле ачуу менен тигинин баасы келет экен да, таразага түшөт экөөчү. Баягы төгүлүп кеткен сүт менен балаңдын таразага тартсаң, сүт ал эмне болбогул эле нерсе. Бүгүн төгүлдү, сүртүп койдуң, жууп койдуң, балаң да коркпойт, үйдө дагы абал бузулбайт. Бирок эми күндө төгөрүсү албетте, бирок сүйлөшүш керек болот. Эч нерсе эмес. Ошол сыяктуу дагы чечсек болот го деп атам да. Анткени ошол бизди ачуулантып аткан нерсенин баасы менен ошол үйдөгү абалыбызды, ошол үйдөгү атмосферанын абалын таразага тартып көрсөк, ачуунун баасы кичинекей эле бир
түккө турбаган нерсе болуп калат. А бирок кээ бирде бизде ошол коомчулукта ошол болор болбос нерсеге ачууланып атып, кээ бир окуяларды көрүп калып жүрөбүз го. Кайгылуу. Жана кичинекей баласынын колун чаап салган жөнүндө роликтер эле көп чыгып калат. Ар кандай чыгарып калышат го. Кичинекей бала машинасын чийип салат, жаңы сатып келген машинасын. Анан тиги атасы ачуусу менен менин жаңы машинамды чийдиң деп анын колуна катуу ачуусу менен токтоно албай чаап атып, колунун манжалары жараксыз болуп калып атпайбы. Анан ошентип тиги колун дарылатып, анан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин анан баласы: ата, мен сизди сүйөм деп жазып атканмын машинага. Көрсө атасы баласы мыкталып алып, ата, мен сизди жакшы көрөм дегенди жазайын деп, же балким жүрөк тартып бир атасына болгон сүйүүсүн ошол машинанын бетине билдиргиси келип аткан экен. Атасы болсо аны менен мындай мамилелешүүгө барбай эле дароо эле машинаны чийип атасың болуп келип туруп, колуна катуу, колунда балким кармап турган нерсеси менен ачууланып чаап салгандар. Бир-эки манжасы сынып кеткен сыяктуу бир окуялар бар го. Укпаптырмын. Анан ошол сыяктуу ошол мен ошол учурдан пайдаланып дагы ошол нерсени кошумча алып кетким келип атат. Ошол ачууланып атканда ошол ачууну келтирип аткан. Эми азыр ачууландым. Аялыңдын жүрөгүн, жубайыңдын жүрөгүн жаралайсың. Же болбосо ачууландың, коомдук жайда жүрөбүз. Башкаларга кандай үлгү таасир этип атам? Мени канча адам карап турат болду экен? Мисалы автобустун ичинде, же бир жерлерде жүргөндө деген сыяктуу кылып салмактасак, ошондо ачуу өзүнүн ордун билип калат го деген да бир ой. Бул коомчулукка да таасир берет экен. Ооба. Анан муну биз токтолуп кеттик, ачуу кандай экени, эмне экенин, анан адамга тийген таасири, үй бүлөгө тийген таасири, эми коомчулукка кандай таасирин берет? Ооба, ошол жөнүндө сурайын деп аткам. Коомчулукка таасир бергени бул аябай кызык нерсе экен. Бул адам өзүнүн аброюн жоготот экен. Мүмкүнчүлүктөрдү жоготот экен. Мындай мүмкүнчүлүк дегенде, мисалы үчүн мына көрүп эле жүрөсүңөр, радио угармандарда, YouTube көрүүчүлөр дагы мындай ачуулуу адамды, менимче көп адам деле мындай бир жумушка Иштешкиси келбейт. Кой мындай алыс эле жүрөйүн деген мындай бир ойго келет. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү дагы жоготот экен, аброюн дагы жабылат экен да. Мында үйдө катуу кыйкырган эркек жалгыз калган эркек деген бир сөз бар экен да. Азыркы ушул заманбапта, доордо бул ушул ачуусун мындай бир жөнгө сала албаган инсандарды көп эле көрүп жүрөбүз. Анын кесепеттерин дагы көрүнүп турат. Бирок мен ойлойм, эгерде ушул нерсени, анын ичинде мен дагы бармын, мындай бир ушул нерсени жакшыраак, эффективдүүрөөк колдонуп алсак, менимче биринчи кезекте үй бүлөбүздө, анан туугандарыбыз менен болгон мамиледе, анан коллегаларыбыз менен болгон мамиледе, анан коомчулукта болгон нерседе, убакытта биз адамдарга жакшы мындай бир үлгү бере ала турган инсандардан болобуз. Анан кийин ачуу жөнүндө дагы бир аябай мындай бир кызык салыштырма бар экен. Ачуусун көзөмөлдөй албаган адам дубалык ураган, кулап түшкөн шаардай деп. Карасаңыздар, эми мунун бир аз мындай түшүндүрмөсү, ачуусу келген адамга бүт эмне болот? Мындай бир жамандык нерселер келе берет да. Аябай жаман. Коргону жок сыяктуу. Коргону жок. Чеби жок. Бүт жамандыктар келе берет. Жалгыздык акырында калып, анан жалгыздыкка дуушар болот. Бул аябай мындай бир жаң дүйнөңдү мындай кейиткен нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, ушул ачууну биздин угуп жаткан угармандарыбыз жана видео көрүүчүлөрүбүз ушул нерсенен бир нерсе ала алат го деген тилектемин. Абдан жакшы. Анан Алакул айке жанакыл ошол ачууну башкара билүү жөнүндө кеп кылып өттүк го. Анан өзүңүздүн дагы жашооңуздан ушул эсиңизде калган
сиздин бир аябай ачууңуз келип бир аткан учурда ошол алган билимиңиз дейбизби же ошол ачууну башкарып туура жолго салып кетип анан кийин жакшы жемишин көрүп ошол учурда аябай жакшы эле кылыптырмын ушуну, ошол учурда ачууга алдырсам азыр мындай болмок эмес экен деп өзүңүздү кубанткан, ачууңузду башкарган учурдан 1-2 мисал болсо айта кетсеңиз. Жакшы суроо экен, аябай Каныбек. Ооба, мен азыр башында сен айтып кеттиң, менин бир кыз, 2 уулум бар. Ошол кенже уулумду аэропорттон жөнөтүп атам. Аэропорттон окууга жөнөтүп атам. Анан мен ойлоп калдым. Азыр балдарым бардыгы чет жерде, мындай окууга жөнөтүп жибердим эле. Анан мен ойлодум ичимден. Мен балдарымдан өзүм жадап, бардык балдарымды кетирип жатам деп. Бир жагынан өзүмө ачуум келди. Бир жагынан мындай кимди күнөөлөй албай ачуум келип жатты да. Экөөбүз турабыз аэропортто. Анан кийин регистрация башталды рейске. Анан ошол регистрация башталганда уулума бардым. Кимди мындай бир айыпташты билбеймин да. Мен ким менен калам? Кайсы бала менен калам? Мен өзүм жалгыз кылам аялым менен деген бир аябай ичимден мындай бир ачууга аралаш бир нерсе келип жатты. Ыза келип жатты. Анан кой, мен барайын дагы, эгерде уулум макул десе, уулумдун макулдугун алайын дагы, анан кетип калайын деп атам да. Эгерде бардык акчасын төлөдүм мен. Визасына төлөдүм, самолетко төлөдүм, мектебине, жанагы контрагына төлөдүм. Көп акчам кетти. Анан бардым дагы уулумдан сурадым. Уулум, азыр мына регистрацияң башталды. Эгерде сен кааласаң, сен менин эң кенже уулумсуң. Эгерде кааласаң, биз азыр үйгө кетебиз. Десем, уулум айтты, жок ата, эми ушул жерге чейин келдик, эми мен артка кайтпай эле коеюн. Аягына чыгалы деди. Десе, баягы келген эмоциям, ачуумдун деңгээли бир ушунчалык бир 5%ке түшүп калды да, эгерде 90% болгон болсо. Ушунчалык өзүмдү эркин сездим. Ушунчалык өзүмө өзүм ыраазы болдум уулумдан сураганым үчүн. Анан бир баягы бир кубаныч келди жан дүйнөмө. Анан келип, анан жубайыма айтып атпаймынбы, ушундай болду десем, жубайымдын ачуусу келип атат дагы. Сага эмне болду эле? Сизге ачууланып атат. Мага ачууланып атат. Мен кубанып атам, кайрачы кылбаптырмын. Ошону ыраазы эле кылбаптырмын. Карачы, эгерде мен уулумду алып келгемде, жубайымдын дагы канчалык мындай бир туура эмес нерселерди укмак экенмин деп. Сиз ошондо ачууңуз менен уулуңузду алып калайын дедиңиз. Алып калайын дедиңиз. Кеңештиңиз. Ооба, кеңештим аны менен. Уулумдан сурап, анан уулумдун мындай бир көз карашы, анын ою мага маанилүү болду. Ал өзү чечкендиктен ушунча азыр эми кара 5 жыл өттү ошого. Жок, 5 жыл эмес. Кечиресиңер, бир 6 жыл өтүптүр. 6 жыл болуптур. Азыр эми балам аябай жакшы окууну бүттү. Ошол алып калбагандыктан азыр аябай сонун жерде иштеп атат, сонун менен коллегалары менен. Абдан жакшы. Урматтуу көрөрмандар, чын эле бул ачуу деген теманы биздин ушул саналуу бир убактыбызга киргизип, батырып, анан бардыгын чын эле ачып бериш кыйынга турат. Анан мен ойлойм, ушул темада кийин дагы кененирээк дагы сүйлөшөбүз го деп. Ооба, буюрса. Биз ачууну ошо ар тарабынан караганга аракет кылдык. Анан мен ишенем, бул нерсе жөндөн жөн болгон жок. Сөзсүз кимдир бирөөгө пайдасы тиет деп ишенем. Анан мен сизге рахмат айткым келет. Ушуга атайын эмгек кылып, күч жумшап, даярданып, биздин ушул коомго болгон салым болсун деп келип бергениңиз үчүн рахмат Алакбайга. Силерге рахмат, Каныбек, мага мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн. Ушундай нерселер менен бөлүшүп, эл журтубуз мындай бир нерсе менен бир нерсени билип калса экен деген. Сөзсүз түрдө биздин эл журтубуздун арасында аябай акылман адамдар, инсандар көп. Бирок ошентсе дагы биздин өзүбүз дагы салымыбызды кошобуз деген аракеттебиз. Рахмат, Каныбек.
ооба, ардактуу көрөрмандар, сиздерде дагы ушул тууралуу бир жакшы темалар болсо, ойлор болсо, окуялар болсо, биздин каналга катталып, ошол жака ой пикирлерди жазып, сунуш пикирлерди жазыңыздар. Ошол анда эмесе ошо бүгүнкү биздин убактыбыз аягына келип жетти. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Кудайыбыз жалгасын. Ар бирибиз ушул ачуубуз келгенде аны башкара билгенге Кудай бизге акылмандуулук, күч кубат берсин. Саламат болуңуздар. Саламат.